بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мужахид байкилер. Биз сабагыбызды улантып, сабагыбызда Абу Бакр радиаллаху анху, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары жана алар ошол ислами өкмөт, ислами жерлерди мусулмандардын башы болуп тургандар кандай башкарып тургандыгы. Бүгүнкү күнү ошол сахабалардын тарыхы бизде өтө биздин тарыхыбыз же болбосо биздин жашоодо ошолордун тарыхы жок болгондугу. Көпчүлүк бүгүн ислам үммөтү мусулмандар сахабалардын тарыхыны, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тарыхыны ошол тарыхтардан алыс болгондугу себептүү биз ушул тарыхтарга кайттык эле. Абу Бакр радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки эң жакшы инсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөгү Аллах субханаху ва таала жөнөткөн пайгамбарлардан кийинки инсандардын ортосундагы эң жакшы инсан ким десе, бул Абу Бакр радиаллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин инсандардын ортосундагы эң аалым ким десе, Абу Бакр радиаллаху анху. Жана ошондой эле Абу Бакр радиаллаху анхунун тарыхы, анын жашообу өтө көп бизге пайдалуу, андан биз ала турган ибрат, сабак, дарстар өтө көп болгондугу үчүн биз Абу Бакр радиаллаху анхунун тарыхын бир аз айтып өттүк. Абу Бакр радиаллаху анху амир болгондон кийин, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн кайткандан кийин, халиф болгондон кийин Абу Бакр радиаллаху анху ислами өкмөттү кандай башкаргандыгы жана ошол мусулмандарга кандай кызмат кылгандыгы жөнүндө бир аз айтып кеттик. Албетте Абу Бакр радиаллаху анху халиф болгондон кийин биринчи кылган иштери, биринчи ошол кылынган иштеринен бири Абу Бакр радиаллаху анху ислам душмандарына, муртаттарга жихад, аларга уруш баштады. Ошолорго каршы урушту. Ал эми Абу Бакр радиаллаху анху ошол күндөрү өтө мусулмандар динден көпчүлүгү муртат болуп кайра чыгып кеткен, муртат болгондордун саны өтө көбөйүп кеткендиги үчүн Абу Бакр радиаллаху анху ошолорго каршы жихад кылды, ошолорго каршы урушту. Өзүңүздөр билгендей, Хадикатул Маут же болбосо Ямама урушу, ошол Ямама халкы ошол кавымга каршы, Мусайлиматул Каззабтын кавымга каршы Абу Бакр радиаллаху анху армия жөнөтүп, ошол армияга каршы согушту. Мына ушул согушта, Ямама согушунда, Мусайлиматул Каззабга каршы согушта, урматтуу мусулмандар, өтө көптөгөн карылар, Куранды жаттаган хафиздер өтө көп шахид болот. Хадикатул Маут деп аталып калгандыгынын себебини биз айтып өттүк. Ал болсо, ошо адамдардын көп, капырлардан өтө көп өлгөндүгү, 20 миң тегерегиндеги капырлар өлгөндүгү, мусулмандардан да 1,5 миңден 2 миңге чейин деп ар кандай риваяттар келет. Ошол мусулмандардан шахид болгондордун өтө көпчүлүгү Куран эли, Курандарды жаттаган хафиздер болчу. Ошол хафиздердин, Куран жаттагандардын көпчүлүгү шахид болуп кеткенде Абу Бакр радиаллаху анхуга Умар ибн Хаттаб келет. Умар ибн Хаттаб келип Куранды жазууга машвара кылып келет. Ошо ойду айтып келет. Ямама согушунда мусулмандар, ошо мужахиддер, сахабалар, Куран жаттагандар, көпчүлүгү Куран жаттагандар шахид болуп кеткенде Умар ибн Хаттаб келип Абу Бакр радиаллаху анхуга Куранды топтоп, ошо Куранды ар кандай дарактарда, терилерде жазылган Курандарды топтоп бир Куран китеп кылсак деген ойду айтып келет. Абу Бакр радиаллаху анху Умар ибн Хаттабга "Кайфа аф'алу шай'ан лам яф'алуху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кылбаган ишти мен кантип кылайын? Сен кандай ушул ой менен келдиң деп Абу Бакр радиаллаху анху айтат. Бирок Умар ибн Хаттаб бул да болсо Абу Бакр радиаллаху анхуга кайра келе берип, ушул Куранды топтоп коелу, карылар шахид болуп кетип атат, карыларга кыянат болуп атат, ушул Куран жоголуп кетпесин, Куранды топтоп бир китеп кылып коелу деп ушул ойду, ушул пикирди кайра айтып келе берет. Умар ибн Хаттабтын өзүнүн түшүнүгү бар болчу, ал эми Абу Бакр радиаллаху анхунун өзүнүн түшүнүгү. Ар бир сахабанын өзүнүн бир керемети бар, өзүнүн түшүнүгү бар. Умар ибн Хаттаб ойлогон, түшүнгөн нерсесини Абу Бакр радиаллаху анху түшүнбөй турган болчу. Бирок Умар ибн Хаттаб ушул ойду, ушул пикирди кайра ошол амирге, ошол башчыга айта берди. Абу Бакр радиаллаху анху эмне дейт? "Хатта шарахаллаху лизалика садри фараайту аллази раа Умар." Ушул
Умар ибн Хаттаб айтқан нәрсесini Умар келіп айта берді, көп қайталағаннан Алла субханаху ва тағала мен жүрегімді ошоға ашты. Андан кейін Умар ибн Хаттаб түшінген нәрсені мен де түшіндім. Ошол көрген, ошол ойлаған нәрсе ой мага да келді дейді. Андан кейін азыр эми Абу Бакр радиаллаху анху разы болды Құранды топтап жазуға. Ал эми Умар ибн Хаттаб ошол ой менен келди. Құранды ким жазат десе, анда Умар ибн Хаттаб Зайд радиаллаху анхуга айтат. Зайд радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жазуучысы болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға вахи келет, ошол дарақтардың қауығы болсын, терілер болсын, арқандай дуалдар болсын, Зайд радиаллаху анху Құранды жазған болады. Ошол вахилерди жазған инсандардың бири болады. Абу Бакр радиаллаху анху мен Умар ибн Хаттаб Зайд радиаллаху анхуга келип, сен ушул Құранды жазсаң, Құрандарды топтом кылып бир Құран кылсак деген ойды айтышат да, ал да болса силер Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылбаган нерсени кантип кылгыла дейсиңер дейт. Андан кейін Абу Бакр радиаллаху анху мен Умар ибн Хаттаб Зайдты да ошондой көп кайталап, өтө көп айткандан Зайд радиаллаху анху да болсо не дейт? Шарахаллаху садри лиллази шараха садра Абу Бакр ва Умар. Алла субханаху ва таала да ошо Абу Бакр мен Умардын жүрөгүнү ушул Куранга ачып койгондой түшүнүк бергендей, мага да ошондой түшүнүк берди дейт. Ошондон кийин Зайд радиаллаху анху эмне дейт? Мага Куранды Куранды жазуу ой пикир менен келишкенде, мага бир тооду ордунан алып башка жака кой деген жеңилирээк болчу. Куранды Куранды бир топтом кылып жазуудан караганда ошол бир тооду ордунан башка жака жылдыруу же болсо ошол тооду көтөрүү мага жеңилирээк, оңоюраак болчу дейт. Ошол биринчи Куранды топтогонго, Куранды бир топтом кылууга аракет кылган Абу Бакр радиаллаху анху. Бул деген неге далил десе, эмнеге биз буну айтып атабыз, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мужахиттер? Ислам башчылары, мусулмандардын башчылары, ислам өлкөнү башкарам дегендер, ислами жашоо менен жашайм деген инсандар биринчи эмнелерге көңүл буруусу, биринчи кандай жашоодо ошол калкты, инсандарды эмне менен башкаруу же болбосо кандай биз ислам менен жашайбыз деген ошол амирлер кандай болуш керек, башчылар, падышалар кандай болуш керек десе, биз ушул бизге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, андан кийинки Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ошол мен сахабаларынын жолуну кармоо, хулафа ар-рашидин, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям халифтери, орун басарларынын жолдоруна жол тутуп ошол жол менен баруу, капырларга каршы, муртаттарга каршы, дин душмандарга каршы жихад кылган болсо, ал эми экинчи ошо Алла субханаху ва тааланын китебини, Алла субханаху ва тааланын мыйзамы, ошо ыйык Куранды топтоп ошол Курандын жоголуп кеттүү коркунучу болгондугу үчүн бул инсан ошондой Куранды топтоп Куран кылган ойго баргандыгы. Бүгүнкү күнү ислам ээлериге, алымдарга, Куран ээлериге бүгүнкү күнү биз деле өзгөчө башкача көңүл бурушубуз керек. Булар биздин Курандарды, ошо Алла субханаху ва тааланын Куранын, Аллахтын китебин толук мээсиде сактап жүргөндөр. Булар ошо Куран менен биздин мыйзам өзгөрбөс, ушул Курандагы бар мыйзам менен жашай турган адамдардын ойдан ар бир адам оюну чыгарып алып мыйзам эмес, балки Алла субханаху ва таала түшүргөн Куран менен жашоо деген максатта Абу Бакр радиаллаху анху ушул Аллахтын китебини, шариатты, динди сактап калуу үчүн ошондой ойго барган эле. Абу Бакр радиаллаху анху, урматтуу мусулман бир туугандар, Абу Бакр радиаллаху анху 2 жыл 3 ай жана 10 күн, 2 жыл 3 ай Абу Бакр радиаллаху анху халиф болот, ошол ислами өлкөнү башкарат. Ошол 2 жылдын ичинде Абу Бакр радиаллаху анху ислами өкмөттү ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай таштап кеткен болсо, андан бир аз ылдыйраак болсун дейли адамдардын даражасы. Бирок Абу Бакр радиаллаху анху ислами өкмөттү 2 жылдын ичинде өзгөчө башка даражага жеткирди. Абу Бакр радиаллаху анхунун доорунда ислам жерлери өтө кеңейип, чоңоюп баштагандыгын көрсөк болот. Абу Бакр радиаллаху анху жалаң ошол мусулмандарды, Халид ибн Валидти башкаларды урушка, капыларга каршы урушуп, капылардын жерини мусулмандардын жериге өткөрүп, жана ошол капылардан мусулмандарга, исламга жизия, налог төлөп, ошондой мусулмандардын экономикасы, мусулмандардын жерлери да көбөйүп кеңейди. Андан кийин мусулмандардын экономикасы чоңой баштады. Болгону бары 2 жылдын ичинде мусулмандар ошончо кеңейип, ошончо дагы чоңоюп, ошончо экономикасы көтөрүлө баштады мусулмандардын. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок жерден Мадинада эч нерсе жок эле. 10 жылдын ичинде дүйнөдөгү эң күчтүү армия кылган болсо, эң күчтүү өкмөт кылган болсо, бүт мыйзамы менен Абу Бакр радиаллаху анху да
ошол курулган өкмөттү 2 жылдын ичинде башкарды. Башка капырларга да уруш ачып, ошо капырларга каршы жихад кылып турду дайыма.